Адамдын алдында кубанычтуу эч нерсе болбосо, бул дүйнөдө жашай албайт. Адамдын чыныгы стимулу бул эртеңки кубанычы. Дал ошондой кубанычты, майрамдык шаңды тартуулаган, тортторду жана шириндиктерди жасаган Барбол фабрикасынын негиздөөчүсү Канат Акаев менен таанышабыз. Акаев Канатбек Эргешбаевич, Барбол кондитерлик фабрикасынын негиздөөчүсү. 1976 жылдын 9-июнунда жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 9 бир туугандын улуусу. Учурда 4 уул, 2 кыздын бактылуу атасы, жубайынын сүйүктүү жолдошу. Саламатсызбы Канат мырза. Алгачкы эле суроом төмөндөгүдөй болсун. Эмне үчүн шириндиктер? Бир жагы эми тагдырдагы бир насип дегендей. Мен Тажикстанда дистрибьютор болуп, мындай эл аралык соода компания ачып, ошол жакта Кыргызстандан ата кондитерлик фабрикасы бар. Алардын дистрибьютор болуп иштегем. Андан сырткары Түркиядан дагы Тажикстанга фурада шириндик алып келип сатып, Түркиянын фабрикаларынан. Анда сатып, ушул конфет, печенье мага ушу жакын тема да. Кийин ошол эле багытта тажик досум өндүрүш кылып калды Тажикстанда. Анан мага ошол өндүрүштү үйрөт, мен дагы Кыргызстанга баштагайын деп, ошонтон өндүрүп калдым да. Өндүрүп азыр биз ушул өзүбүз өндүрөбүз, өзүбүз сатабыз. Бизнесиңиз үчүн эмне үчүн Ошто тандагансыз? Эми чынчына келгенде бир аз мына патриоттук сезим да болду. Мактанганда болушубуз мүмкүн, бирок мисалы мен университетте Югославияда окудум, азыркы Сербия. Сыртка ар бир кыргыз жаранын бир чыгып көргөн жакшы экен да, себеби ал жакта патриоттук сезим ойгонот экен. Анан сырттан караганда биздин Кыргызстан алакандай эле болуп калат экен да. Анан ошондо мен мамлекетиме мен да бир аз салым кошушум керек экен. Анан өзгөчө Ош эмнеге, себеби Бишкекте ишкана көп. Анан экономика, мисалы, ал жакта Ошто миграция, мисалы, Россияга кеткен мигранттарды алсак, көбү ушул түштүктөн да. Ош, Жалал абад, Баткен көбүнчө. Ошого баягы патриоттук сезим мындай жардам берди да, себеби бул жака көбүрөөк салым кошушубуз керек экен. Ишкананы бул жака ачышыбыз керек депчи. Сиздин бир күнүңүз кандай өтөт? Мисалга, көнүп калган күнүмдүк адаттарыңыз барбы? Ооба, мындай Кудайга шүгүр, жаман привычка жок. Ичмей, чекмей деген. Ошо эртең менен туруп, намаз окуп, анан сөзсүз бир физкультура кылып дегендейчи. Жумушка келип, жумуштан кайтканда балдарды мектеп, садиктен алып, алар менен чогуу кечки тамак жеп, алар менен бир аз баарлашып. Анан бирок мен убакытты аябай үнөмдөгүм келет. Эмеде ужин кечки тамак жеп атып дагы балдар менен сүйлөшкөнчө бир аз убактым болуп калса, сөзсүз баягы саякат, Орел и Решка деген эмелер бар го. Ал жактан мисалы окуган мен мамлекетти көрүп, анан башка өлкөлөрдү көрүп дегендейчи. Анан кечинде жатарда сөзсүз эшикке чыгып, мындай сейилдеп дегендей, бир жарым сааттай. Кокус эртең менен физкультура жетпей калсам, анда кечинде физкультура кылып коюп. Анан эс алуу күндөрү бир мага көрө кыргыз комедия жагат. Кыргыз комедия болсо көрүп. Анан мына биздин Алай стадионунда Ошто футбол болуп калса, сезондо анда сөзсүз барып мына футбол көрүп дегендей. Балдар жөнүндө сөз айтып калдыңыз. Балдарыңыз сиздин ишиңизди жактырабы? Балдарым алар ооба Барбол деп билип эме кылышып, алар кичинекейлери атам өз бышырат экен деп ойлойт да. Сиз торт бышырасызбы, печеньени сиз бышырдыңызбы деп алар да кызыгышат. Анан ошо кичинелер баягы мен да чоңойгондо Барболдо иштегим келет деп кызыгышат. Өзүңүз бышырып көрдүңүзбү? Мен эми баягы өзүм чынын айтсам баягы өндүрүштүү технологияларын түшүнө билем, бирок өзүм бышыра алам.
Үйдөчү? Үйдө деле студент кезде мурда кээде баягы келинчегим ата энесинике кетсе эме кылса анда мындай жеңилирээк жумуртка курмайт экендерди. Убакытты эконом кылгым келет. Ишмердүүлүктөгү эң кыйын учурду эстей аласызбы? Эң кыйналганыбыз биз ушул технолог ошо шириндик багытында технолог кесиби аркалагандай эме кесипкөйлөр Кыргызстанда аз экен да. Эми азыр бара көбөйүп атат. Бирок ошол 17 жыл мурда, 15 жыл мурда биз аябай Кыргызстан боюнча тытып издеп, Ош Бишкек, анан технологубуз жок. Анан сапат да жакшы чыкпайт да. Сапат көтөрө албай, ошол 10 жыл бою банкрот болуп жүрдүк. 10 жыл бою мындай зыянга гана иштеп жүрдүк да. Карызга батып, бул жумушка мен бир 10 миллиондогон акча киргизсем, ал 1 сом көбөйбөй, кошумча да бир 15 миллиондой карыз алып, себеби ишкананы сактап калыш үчүн. Себеби биз алган жабдуулар, оборудованиялар бизге буюм, башка бирөөгө темир да. Анан ушу жабылып калбасын деп, ошол аябай кыйын болгон. Баягы уланбай технолог издейбиз, алып келебиз, бирөөнү табабыз, ал келет, ал кылат, бирок ал жакшы сапат өспөй, сатылбай. Акыры анан Россиялардан да издегенбиз, бирок Кыргызстанга алар келбей, көнбөй. Акыры аларды көндүрүп алып келип, кийин ошентип оңдоп кеттик да. Эң кыйын ошол карыз күндөр болду. 10 жылдап ошол айлыктарды убагында бере албай. Мисалы, учурдагы тажрыйбалуу канат ишти жаңы баштаган канатка кандай кеңеш бермек? Айтмакмын эми башынан шашпай, бир досум баштап атат экен эле деп ал тармакка кирип кетпей, мындай бизнес план кылыш керек да. Ар бир стартап болобу, ар бир жаңы баштаган ишкер бизнес план кылыш керек. Бизнес план деген эмне? Ошол башында эле анализдейт да. Финансы жагын анализдейт, оборудование жагын, технолог жагын, технолог барбы, жокпу, маркетинг жагында кимге сатабыз, каяка сатабыз депчи. Анан кандай реклама кылабыз, кандай ассортимент чыгарабыз деп бизнес план баарын камтыйт да. Аны баягы бир сөздөр бар го. Бир кытайлар бир бизнести баштаардан мурда бир ийгиликтүү ишкер Кытай дейт. Кеминде 1 жыл, 2 жыл бизнес план кылат дейт. Анан баштайт дейт да. А биз даже бир күн да кылбай кирип кетип, көрүп эле кирип кетип, ошондо анан көп катаны алдын алат. Даяр болот. Башында эле мүмкүн ал тармакка кирбеш мүмкүн. Ката кетпейт да. Бизнесиңиздин уникалдуулугу эмнеде? Адалдык, анан баягы свежийлик баягы. Себеби ал баягы бизде бул жакын болгон үчүн элибизге дайыма свежий кылып берип турсак, ал даам берет да. Даамдуураак болот. Адалдуулукка басым жасасак ана эме. Бирок мисалы торт дейлик. Тортто жакшы жагы бар. Россия ал жак бул жактан да атандаш келет деп эмес, ички рынокто атандаш болот. Ал жакта дагы ошол баягы дайыма ошо свежий, анан даамдуу, сапаттуулукка басым жасаш керек да. Биз да ошого басым жасап, ошону бул аябай көңүлдүү талап кылат. Күнүмдүк көзөмөл, баягы күнүмдүк көңүл бурутуш керек. Жакшы команданы кантип түптөсө болот? Ошол эме башында эме баягы дурустап айлыкта бере албасак, убагында да бере албай жүрдүк айлыкча. Ошондо баягы биринчи орунда ошол адамгерчиликтүү мамиле, ар бир адамга жакшы. Баягы хадис бар го. Мисалы бирөөдөн карыз сурасаң да сылык бол, карызыңды дооласаң да сылык бол дегендей. Ошо кызматкерлерге да ошо адамгерчиликтүү, анан алар да бир бул жакта айлык акы үчүн эле жүрбөйт да. Ошол ар бир күнү ал пайдалуу болуш үчүн бир алда бир кесипке үйрөнсө жакшы. Ошол бир кесипте үйрөнүп, мындай дайыма ошол кесиптин аркасынан өзүнүн мындай үй бүлөсүн баала тургандай болуп, анан мындай дүйнө таанымын кеңейтип, иш боюнча кругозорун кеңейтип эме кылса, ага да кызыктуу болот да. Эми келиңиз, эң кубанычтуу күндү эстеп көрөлү. Ооба, баягы айткандай, мен 10 жыл карыз болуп жүрдүм да. Мурда мен мисалы квартирада албай, мисалы да. Баары жокту бизнеске сарптагам да, ал акчаларым көбөйбөй жок болуп, анан карыз болуп, ошо бир 15 миллиондой карыз бар эле. Анан мен эңсеген күн ошол болчу да. Ошо карызымдан кутулган күнүм мен үчүн эң бактылуу күн да. Ошол күндү аябай самап күтчүмүн. Ошол күн мага аябай кубанычтуу болду да. Карызсыз
Акчаң болбосо да кошумча карыз аябай оор маселе экен да. Карыз аябай жүдөтүп, кыйнап ошол. Ийгилик дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ийгилик деп мисалы бир алдыбызга максат коюп делик. Анан ал максатка жетүү үчүн жан үрөп иштеп, бир тапшырмаларды аткарып, жумуштарды аткарып, анан ошол көздөгөн максатыбызга жете алсак, бул ийгилик деп эсептейм да. Мындай орусча бул успех деген сөз бар, анан кийин удача деген бар да. Анан бул баягы удача баягы кээде кокустан келип калды же эме болуп калды бирок ийгиликти мен ойлойм да, пландуу түрдө бир көздөгөн бир максатты, конкреттүү максат коюп, анан ошо ортодо кыйынчылыктар чыгат, проблемалар чыгат. Аларды жеңип, бирок баягы көздөгөн максатка жете алсак, бул мындай ийгилик деп эсептейм. Күмөн дегенден кантип арыласыз? О, баягы орусча эме деген сөз бар да, англисче деген критическое мышление, англисче critical thinking депчи. Критикалуу ой жүгүртүү деген ал ошол күмөндү жеңгенге жардам берет. Кантип? Ал маалымат топтоп, чыныгы фактыны топтоп. Мисалы бизде ошол телевидение болобу, радио болобу, интернет болобу, такталбаган маалымат миштер көп да. Анан көп адамдар, бирок көпчүлүк адамдар ушул такталбаган маалыматтардын негизинде иш жүргүзөт, же болбосо мындай сөз сүйлөйт. Ал анан мындай бурмаланат да. Ошого мындай дайыма мен мындай маалымат, так маалымат топтогонго, анын колдон келсе ишенимдүү булактарынан топтогонго аракет кылам, ошондо күмөн жеңсе болот. Жакшы ишкердин сапаттары кандай болуш керек? Жакшы ишкердин сапаттары ошол мындай тар ойлонбош керек, тар ойлонмо дегенде мындай эле бир гана акчаны көздөбөш керек да. Эгер акчаны көздөсө ал ишкер көп ийгиликтүү болуш кыйын, себеби ошол ишкана ишкерчилиги канчалык көбүрөөк адамга, коомго, айлана чөйрөгө канчалык пайда көбүрөөк болсо, ал ишкер өнүгөт. Ал жакшы сапат деп ойлойм да. Канат мырза менен болгон маекте ал өзүнө берчү кеңештер менен бөлүшүп өттү. Биринчи кезекте бизнес план иштеп чыгып, аны терең изилдөө көп катанын алдын алат. Реалдуулукка жакын жасап, өз күчүңүзгө жана акчалай каражатыңызга таяныңыз. Сиз көздөгөн товардын келечеги кандай? Аны өнүктүрүүгө болобу? Экспорттук потенциалы кандай? Ички жана сырткы базарда анын өтүмдүүлүгү кандай болот деген суроолорго жооп издеңиз. Мүмкүн сиздин учурдагы акча каражатыңыз менен тез акталуучу башка бизнести баштоого болот. Мунун баары сиздин жүргүзгөн изилдөөңүздүн жыйынтыгында билинет. Эми көптөн күткөн өндүрүш менен да таанышалы. Кондитердик цехке киргенде сөзсүз ак халат кийүү, бут кийимдерди алмаштыруу. Биздин учурда бахила кийдик жана колду самындап жуугандан кийин антисептик менен да тазаладык. Мисалга өндүрүш цехине кирдик да. Көпчүлүк көрүүчүлөр ушундай мага ошо бизнес баштайм дегенде биринчи эле суроосу болот да. Канча сом менен баштасам болот жана кандай аппараттар менен баштасам болот деген суроосу болот да. Ооба, эми баягы каражатка карап, биз эми чоңураак каражат менен кирдик да. Негизи эгер мисалы мен үйдө отуруп баштайын дедик. Анда кичине каражатта анда кичинерээк аппараттар менен башташ керек да. Мен аларды азыр көрсөтөйүн. Кичинерээктер бизде болгон болсо, өндүрүш ушул монда келип бул жактан мисалы рецепттерди даярдап берет. Бул жерде сырьёлорду, чийки заттарды эме кылып туруп, бул жерден уже камыр кылып баштайт. Анан булар эми булар чоң аппараттар да, могулар где-то $15,000, $10,000 жогору да. Булар болбой калат баягы үйдө отуруп. Мындай кичинерээктери менен может ушундан да кичинелери бар. Ошолордон башташ керек. Камыр жасоочу аппараттын кичинекей менен баштаса деле болот экен да, туурабы? Же ооба, мындай эң кичинелери. Биз эми чоңураактар болуп калат, да, кымбатыраак болуп калат. Канча сом менен баштаса болот? Эми биз баягы чоңураак баштаган үчүн бизде аппараттар чоңураак да. Так бизнес баштаганда миксерди колдон келиши эң арзан, эң кичинесин алып, формовканы кол менен эле кылышат да. Кол менен. Формовка аппараттары эң арзан эле
Кытайдык эң арзаны келип түшкөнү бир $10.000 болуп кетиши мүмкүн да. Анан бүт кол винан чал тонна чыгарып коет да. Миксерди алдык, формовканы жасадык. Анан печка. Печкада мен башка цехте печканын кичине печка, биздин печкалар булар $15-20 печкалар да кымбат. Арзан печканы сизге көрсөтөйүн. Башса болор. Кичине. Печканы алдык, бычты, андан кийин упаковка. Упаковка болду эле баягы. Анан Вот кандай упаковканы сунуштайсыз? Кагаз, полиэтилен. Ал эми баягы саткан эмесин, коробкага салыш мүмкүн, пачкага салыш мүмкүн, эми баягы рынокко карап. Анан упаковкада дагы эме бар. Мисалы, кээ бир упаковкалар завод 100.000 пачкадан аз болсо албай коет да, заказдачы. Мүмкүн ошон үчүн мына жөнөкөй упаковкадан баштап, Упаковканы кылдык, эми сатыш керек. Саткандан өзү Кайерлерге алып барсак жакшы болот, мисалы үчүн башына баштаганда. Мен баягы магазиндерге, базарларга, анан баягы сертификат сурашы мүмкүн. Анын үчүн санапизация менен мындай жакшы тыгыз кызматташкан жакшы. Сөзсүз санапизация өтүшүш керек экен анда, туура. Алар менен иштегенде алардан да көп пайда, алар көп маалымат берет, тазалыкты мондагы, сертификатты алып, мисалы көп магазиндер сертификат сурайт. Демек, продукциябызда сертификаты болгону биздин өзүбүзгө эле пайда экен да, туура. Ой, сертификатсыз сата албашлар мүмкүн да. Налог менен канча иштешет мүмкүн? Налог эми азыр жаңы баштагандарга жеңил кылып койду го. Бизде эми баягы налог оорураак. Бирок жаңы баштагандарга азыр 1 жылдык айландыгысы 15 миллионго чейин налог жок. Налог жок. Демек, коркпой баштай берсе болот. Эми баягы налог биринчи орунда эмес да, биринчи орунда баягы базарды анализдеп, талаптарды сата алабы. Ошон биринчи орунда базарды анализдеш керек да. Мен ушундай товар чыгарсам, аласыңбы деп сурапчы. Кондитердик ишкердикти баштоо үчүн сизге биринчи кезекте миксер керек болот. Болбосо, колдо аралаштырып камыр жасоого туура келет. Ал эми формасын чыгарууга учурда атайын даяр түрдүү ысыкка чыдамдуу жумшак идиштер бар. Бышырууга меш сатып аласыз, анын газ жана электрикалык түрлөрү бар. Баары бышкан соң, аны касиеттерин жоготпой тургандай кылып, идиштерге салуу зарыл. Заман талабы көбүрөөк экологиялык таза идиштерди колдонууга чакырууда. Эми даяр шириндиктерди сатуу керек. Биринчи кезекте сиз тааныган дүкөндөр жана достор аркылуу сатууну баштасаңыз болот. Баса белгилей кетчү нерсе, сөзсүз даярдалып жаткан азыктарды өзүңүздүн аймактагы санэпидстанцияга текшертип, тамакка колдонууга уруксат кагаздарын алып алыңыз. Кызыктуу жерине жеттик. Азыр мен өзүм дагы Барболдун бир кызматкери катары өз колум менен даяр төкөчтөргө крем куюп көрөм. Кана эжелер? Ким мага? Сиз жардам бересизби? Атыңыз ким? Атым Бурул. Бурул эже. Кандай кылат? Мага бир көрсөтүп коесуз. Кармап турдум. Мен чекесин түшүрүп берем, сиз ортосун түшүрөсүз. Хорошо. Оң каттуу басышым керекпи? Өзүңүздөр байкагандай, Барболдо торттордун бардыгы колдо жасалат экен. Мындайча айтканда, чыныгы адамдык мээрим дагы кошулат дегендей да. Эжелердин азыр кылдаттык менен жасап атканын көрдүңүздөрбү? Ушул торту мен жасайм, эң кымбат торт ушул болот азыр. Же андай болбойбу? Ушундай болобу? Эң каттуу болот. Так. Анын Хорошо, мен басып атканда сиз айтып турасыз, токтотуң, токтотпоң деп туруп. Пакетти бармаңызга байлап алгансызбы? Мындай кылып байлап алдыңызбы? Хорошо. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Түз кармаңыз. Түз кармайын. Так, каттуураак баш керек экен да. Буга да эп керек экен. Так, ушундайбы? Окшобой калды. Бирок колуңуз мындай кылыңыз. Түз кармайын. Болду. Түз кармайбыз.
басабыз. Меники эме болуп кетет го. Көп сыкпаңыз, э? Кар баба болуп кетет. Жеңил эле. Болду. Так. Түз кармаңыз. Меники формалар аркылуу болуп кетет го, эжеке. Биринчи кат басам, жеңил көтөрүп коем. Каттуу басам, жеңил, меники башкачараак көтөрүлүп кетет. Жакыныраак келсем, бияка. Эжелердики башкача көтөрүлөт, меники башкача көтөрүлөт дейм. Түз кармаңыз. Мындай түз кармайм. Кармаңыз, жеңил. Каттуу баспайсыз. Хорошо. Кушкатар жеткирип коеюн, Болду, өзүңүзгө эле берейин. Кыскасы мындай. Бул нерсени чыныгы өзүнүн усталары жасаш керек экен. Биз сиздер менен же мен өзүм эле дегендей тортты жегенди билейли. Эжелер бизге жасап бере берсин. Рахмат эжекечим. Бул сиздики. Өз кызматкерлериңиздин билимин өнүктүрүүгө Канат мырзага окшоп компаниянын ичинде окутуу курстарын уюштуруп коюңуздар. Бул жак биздин ошо окуу класс. Нурза да бизде инструктор. Анан бул жакта ошо баягы аз даяр кадр келбейт да баарычы баягы. Биз даяр кадр деп убакыт кетирбеш дедик да. Ошого келди биз ар багытта биздин ишке байланыштуу материалдарды даярдап койгонбуз. Келгенде бухгалтерияга, маркетологго бат-бат үйрөтүп, кадр даярдоо система, ички системага. Ошол жакшы да мындай. Ошондо бизнес өнүгүү үчүн өзүбүздү окуу корпусу же болсо бир класс болсо окутканга ыңгайлуу кылсак деле жакшы болот да, туурабы? Ооба, эми ар кайсы багыттагы материалдарды даярдаганбыз. Анан эме кылып, тесттен, экзаменден өтүп, анан бирок аркасынан дагы карайбыз. Окугандан кийин жумушта колдонуш керек дегендейчи. Кадр даярдоо мына бат кадр даярдоо системасы. Ооба. Ошондой диплому жок келсек болору? Диплом эч кереги жок. Дипломго деле ишенич жок да азырчы. Мисалы азыр эме Миргүл, Миргүл баягы персоналда иштейт. Кесиби боюнча ким Миргүл? Журналист мисалы. Бирок персоналга байланыштуу материалдар менен бат эле үйрөнсө болот. Азыр ошондо HR-га окуп атасыз. Окуу жакшы. Азыр мен как взаимодействовать с людьми деп ошо как раз элдер менен көп иштешкен үчүн ошол материалды окуп, ошодон инструктордон текшерип азыр барагын толтуруп атам. Ишканада ошондой окуу болуп турган жакшы экен? Сөз түрдө да. Мисалы башка мурда башка жерде иштегенсиз да? Ооба. Ал жакта албаган маалыматтарды аласыңар. Бул жакта мисалы үчүн эч бир университетте окутпайт да бул жакта материалдардычы. Ушинтип, биздин Барбол кондитердик фабрикасына болгон сапарыбыз аягына жетип келди. Сиздерге коштошуп жатып эмне демекчибиз? Алдыга койгон максаттарды орундатууга дайыма жигердүү иш жүргүзүңүз. Ак эмгек менен жасалып жаткан иш-аракеттер сөзсүз өз жемишин берет. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.